ошол Бишкек шаардык мэриясынын алдында ачылган оркестрга солист болуп киргем. Энелер тууралуу клип тартып атабыз. Негизи эле чыгармачылыкта маданият өкүлдөрүнүн кимдер менен иштешип атасың? Негизи өзүм 3 жашымдан ырдап баштагам. Ошондон кийин чыгармачылыгым уланып кеткен да. Эң биринчи сахнам ушу стадион болгон да, стадиондо ырдагам. Ооба, жоолугун таптым. Бирок апам жоолугун жыттап жатайын десем, чоң апам жууп салыптыр да. Азыркы учурда ошол окууга көбүрөөк убакыт бөлүп атам. Койгондой мезгил сизге жүгүн артып, самайын былтыркыдан агыштарды. Энеге кагылайын картайбачы, өмүрдүн кайыгында бараткан алтын энем, мен үчүн канча жажың агырды экен. Шамын бизгене жаккан, кабагым кашым деби барктап баккан. Эненин ыйыктыгын сыйлайлычы, сени дагы мени дагы эле тапкан. Алтын энем, мен үчүн канча түшүк тарттың экен. Саламатсыздарбы Маралымдын көрөрмандары, бүгүн дагы сиздерге өзгөчө кызыктуу маек тартып алалы деп аткан учурубуз. Бүгүн бизде конокто мыкты таланттуу өзгөчө үндүн ээси Акмарал Эркинбек кызы. Кош келдиңиз. Чоң рахмат. Окууларыңыз кандай? Жакшы, буйрса. Жакшы. Окууңан сырткары дагы кандай жаңылыктарың бар? Окуудан сырткары айта турган болсом, азыркы учурда иштеп аткан учурум. Азыр көп баягы интервьюларга чыккан сайын маектеримди айтып калып атам. 2022-жылы декабрь айында ошол Бишкек шаардык мэриясынын алдында ачылган оркестрга солист болуп киргем. Ошондон бери ошол жакшы иштеп келатам. Жаңылыгым ошол. Жакшы жаңылык экен. Негизи азыр эми баягы комуз менен ырдалган үчүн көп эле ырлар кошула берет го. Негизи мындай эстрадага ала турган болсок, эстрадага деле мындай деле репертуарларыма азыркы учурда көп санаат терме ушундай көлөмдүү ырларды кошуп атам. Негедир ушул жакка мындай көбүнчө көңүл буруп, тартылып дегендей болуп атат да. Ал эми эстрада жаатына карай турган болсок, акыркы жаңылыктардан буюрса жакшы бир энелер тууралуу клип тартып атабыз. Ошол эми жалгыз мен эмес, бирок дагы эжекелер бар. Буга дагы катышат турчу. Ошолор менен бир жакында жакшы клип чыгат. Эң сонун ийгиликтерди каалайбыз. Негизи эстрада же фольклор экөөнү кайсынысы сага жакын? Фольклор. Фольклор жакын. Негизи эле чыгармачылыкта маданият өкүлдөрүнүн кимдер менен иштешип атасың? Маданият өкүлдөрүнүн азыркы учурда эч ким менен деле иштешпей элем. Эң алгачкы сахнага алып чыккан ким болду? Ким жардам берди? Канча жашыңан чыкты? Эң алгачкы ким алып чыкты? Негизи башынан баштап, сөздү башынан баштай турган болсок, негизи өзүм 3 жашымдан ырдап баштагам. 3 жаштан ошол ырдап, аны үйдөгүлөр негизи үйдө биздин үйдө баягы баардыгы тең чыгармачылыкты түшүнгөн, чыгармачыл адамдар деп деле айтып келем. Баардыгы ырдашат, апам комуз чертет, тай журтумда ушундай комузчулар, комуз черткендер, казалчылар бар. Ал эми атам жакта болсо, ошол ырдагандар, чоң атам ырдайт. Чоң атам ырдачу экен да. Ошондой биздин үй бүлө негизи эле чыгармачыл үй бүлө деп атап коебуз өзүбүздү. Анан эң башкысы айта турган болсом,
8 жашымда ушул конкурска катышып баштагам. Менин эң биринчи ага чейин баягы мектепте ырдап ушинтип жүрчүмүн. Сахнага чыгып элечи. Бирок 8 жашымда бир конкурска катышып калып, ошондон кийин чыгармачылыгым уланып кеткен да. Бир кичинекей конкурстан ошол улам өтүп баратып, анан республикага жетип, ошондон кийин анан уланып кеткен болчу чыгармачылыгым. Анан эң биринчи чоң сахнага чыкканым бул 3-классымда болгон. 3-классымда Сыймык Бешекеев агабыздын ошол конкурсу болгон анда дагы. Анан мен ага жашым жеткен эмес, бирок ошол жака мындай куттуктоочу, ооба, куттуктоо үчүн барып ырдап бергем. Каалоочулардан деп баягы ошол кезде айтылчу го. Каалоочулардан болуп ырдап бергем. Эң биринчи сахнам ошол чоң сахнанын катары эң биринчи сахнам ошо стадион болгон да, стадиондо ырдагам. Ошо ал жакка чыккан түрткү берген албетте ата-энем, бир туугандарым, жакындарым, устаттарым деп айта алам. Ошондой чоң сахнага чыгыш үчүн канчалаган эмгектерин, убактыларын мага жумшашкан чынында. Андан кийин дагы албетте азыркыга чейин түрткү берип, азыркыга чейин жакшы сөздөрүн айтып, жардам берип келатышат чынында. Учурдан пайдаланып, ыраазычылык айтып кетем. Ата-энеме, бир туугандарыма, жакындарыма, устаттарыма, бардык мен тарбиялаган устаттарыма. Ошол. Эң сонун чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Анан жаңы күч тасмасына тартылганыңды билебиз. Андан сырткары дагы кинолорго сунуш түштү. Сунуш түшсө, кайсыл кинолорго? Негизи жаңы күч киносуна тартылдык, ооба. Бирок андан кийин көп эле ошентип айтышты, эми сунуштар түшөт, эми жакшы актриса болушуңа дагы бир кичинекей болсо да жол ачылып калды депчи. Бирок андан кийин тилекке каршы сунуш түшкөн жок. Сунуш түшпөй эле кайра эле ошол ырчылыгымды улантып эле кеттим. Эгерде дагы сунуш түшсө качат белең? Эгерде сунуш түшсө, жакшы роль болсо, конечно, карап сөзсүз карамакпыз, катышмакпыз да. Ооба, анан мүмкүн болсо өзүңдү актриса катары бир кыскача монолог айтып өтсөң. Негизи мунун башталышы дагы бар болчу, бирок аны быйылкы баягы сахнага кошкон жокпуз. Кошулбаптыр негизи. Анан негизи бул ролдо атам ошол Россияда, апам болсо ролдогу апам каза болуп калган болот да. Ошондо айта кетиш керек бир. Ата, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы ата? Жакшы жүрөсүзбү? Оорубай элесизби ата? Мен жакшы жүрөм, рахмат. Аскат болсо Эсей ата менен кой кайтарган кеткен болчу. Чоң апам болсо Батма апаныкында эле ата. Ата, мен баягы күнү аябай кыйналып чыктым ата. 3 күн ооруп төшөктө жаттым. Билбейм, эмнегедир жан дүйнөм кыйналды. Анан чоң апам Батма апаны үйгө чакыртыптыр. Батма апа келип, апаң аябай кусоо болуп атыптырсың. Апаңдын жоолугун жыттап жат деген болчу да. Ооба, жоолугун таптым. Бирок апам жоолугун жыттап жатайын десем, чоң апам жууп салыптыр да. Деп анан ыйлап кетет да. Азаматсың, ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Тойго чакырууларга баарына эле барасыңбы же билимди биринчи орунга коесуңбу? Азыркы учурда ошол окууга көбүрөөк убакыт бөлүп атам. Негизи бул жакка келгенде көп деле баягы тойлорго деле негизи көп чыкчу эмесмин. Ошондой эле даризде келатабыз. Көбүнчө убакытты ошо окууга бөлүп эле. Ошол себеби бул жакта 2-курсмун, анан ошого дагы баягы билим алыш керек деген нерсе бар да, ошол билимди дагы күчтөп атабыз деген немедебиз да. Билимди күчтөп атабыз. Жакшы. Жакында эле бир топто ырдаганыңды көрүп калдык. Ал эмне болгон топ, анан качан түзүлгөн? Негизи ал Кызгалдак деген топ. Кызгалдак тобу топ башчысы ошол жетектеп жүргөн жана түзгөн Дастан Кенжешев деген байкебиз болуп атат. Негизи бул топтун өзгөчөлүгү ошол жалаң нарын таланттары, ошол нарындан чыккан элдик таланттар деп айтса болот, жаштар. Негизи бул топтун максаты баягы
Бул топту негизи мурда Табыл Дактанов деген жакшы мыкты инсандар жетектеп кеткен топ болчу экен. Анан бул ушул унутта калып калбасын, элдик ырлары чыксын деген максатта чыгып келаткан топ болуп түзүлүп калдык. Ошол анан бул топ ушул 2023 жыл башталганда түзүлгөн. Жаңы башталып, жаңы жылда ушул бардыгыбыз каникулда жүргөн кезде түзүлүп, сунуш түшкөн болчу ошондо. Ошондон бери кызгалдак топ болуп чыгып ырдап келатабыз. Анда эмесе көрүүчүлөргө Бектемир Игинчиев агабыздын Кызыл гүл деген чыгармасын аткарып берейин. Жарығыңи ғана дейсің, жайланам, жайланам, жайланам. Açılған gülгө да жетем бе, же ашықтығың бекер бе? Açılgan gülgö da jete албай, арманда эле гана өтүп. Кетем би да, кетем би да, кетем би. Бар чакна сен көйүтүп ойго эле таркатма, буралып бакта эле сайраган булбулдун гана үнүнө. Чарчатпа да, чарчатпа да, чарчатпа, буралып бакта эле сайраган булбулдун гана үнүнө. Çarçatpa da, çarçatpa da, çarçatpa. 5 жылдан кийин өзүңдү кайсыл жерден көрөсүң? Жакшы суроо экен. 5 жылдан кийин өзүмдү окууну бүткөн, билимдүү десем болот, окууну жакшы бүткөн, жакшы ырдаган, жумушу бар Акмаралды элестетем. Чыгармачылык ийгилик дагы да болсо көптөгөн ийгиликтерди багындырыр, өйдөдөн көрөлү, бар бол. Рахмат. Сиздердин дагы жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Анан көрүүчүлөргө деги эле кыргыз элиме айтып кетет турчу тилек чынында чын жүрөктөн абдан көп. Бирок деги эле кыргыз элиме кааларым, токчулук каалайм, молчулук каалайм, дайыма кыргыз элибиз деги эле Кыргызстан жерге өз өнүгүп өсүшүнө тилектешмин. Ошол ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жакшылыктар үзүлбөсүн. Дайым бар болуңуздар, аман болуңуздар, биз менен бирге болуңуздар демекчимин. Андыктан бардыгыңыздарга чоң рахмат, сизге да чоң рахмат. Албетте жалпы иштеген жамаатка дагы чоң рахмат айтам.